Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Менин атым Анара Мурзакулова. Финалистка, кондитер шоунун финалисткасы болом. Быйылкы жылдын эсебинен ошол финалга чыгып калдым. Бул күтпөгөн жерден эле ушундай болуп калды. 88-жылкы кыз болом, 33 жаштамын. Азыркы учурда Москвада. Жашым 33-тө. Кыргызстандын Ош областынан, Ноокат районунан, Апшыратадан болом. Үйдөн эң чоңу болом. 5 кыз, 1 улбуз. Ата-энем баары Москвада, ошол ата-энем аркылуу Москвага келип калгам. Москвага келгенге чейин Кыргызстанда жашаганбыз. Ата-энем биз кичинекей болгон үчүн не только биз кыйналганбыз. Кыргызстан боюнча көпчүлүк кыйналган үчүн окууга Батму университетине тапшырганмын. 6 ай окудум. 6 ай окугандан кийин уже көзүм жетти. Окуй албашымбы десем, ата-энем кыйналып калат экен, карасам. Эң чоң үйдөн мен. Анан анча-мынча мындай жардам беришип иштейт элем. Өзүбүздүн бир кичинекей дүкөнүбүз бар болчу. Ошолордо жардам беришип, апам торт жасайт эле үйдө. Ошолордо жардам беришип жүрүп, окуум да калып кетти. Кийин анан апам Москвага келе берди. Келе бергенден кийин артынан мен келдим. Апа, барайын, пожалуйста, сизге жардам беришейин, мен окуй эле коеюнчу. Окуп сиздердин кыйналып коет экенмин көп нерседен. Бизден, во-первых, контракт окутуп коюшкан. Андан кийин жата турган жерибиз дагы көптөгөн мелочтер менен кыйналып калганбыз да. Ошого Москвага келдим. Москвага келип 6 ай жүрүп, 6 айдан кийин кайра Кыргызстанга барып, Кыргызстанда жүрүп, кайра паспорт алып, кайра келип, ушинтип жүрүп, Москвада иштеп калдым. Биринчи келгенде Москвада иштеген ишимди айтып берсем, эч бир кызга андайды каалабайм негизичи. Москвага келген кыздар азыркыларга жакшы жыргал. Мен биринчи келгенде мына Тверская улицага туш болгонмун. Мынчалык таракандарды өлтүрүп иштейт элем, баягындай пол жуупчу. 10-чу дом гостиница болчу. Ошол гостиницада даже журналисттер келип, мына таракандын буттарынан кармап сүркө тартып кетишкен. Ошондон кийин 2 жыл, ошол жерде 2 жыл иштедим. Уборкада, посуда жуудум, уборка кылдым. Кафелерде шеф-поварларга жардамчы болдум, заготовкасын кылыштым. Ошентип жүрүп эле 2 жыл өтүп кетти. 2 жыл өтүп кеткенден кийин апам ошол арада 2 жылдын арасында атамды телеграмма менен эмеге чакырып калышты. Поличдеске чакырып калып, анан ата-энем атам машина утуп алып, кайра Кыргызстанга кетишип калып, дагы калып кеттим ал жерде 1 жылдай. 1 жылдай калып кетип, ушинтип кыйынчылыктар көп болду да. Посуда жуам, пол жуамын, түнү менен башка бир эмелерди гостиницанын ичинде горничныйлык дагы кыламын. Көптөгөн иштер, круглосуточно иштеп калдым почти. Кийин апам паспорт алды да, российский паспорт алып берейин, анан сен деле жакшыраак ишке иштейсиң деп калды. Бүт поварлар урушат эле апамды. Жаш кызыңды эмнеге сен мынтип иштетесиң десе, апам орусчаны оосунан билбейт элем. Апам бул кызым орусчаны билбейт деп эле мени уборкага киргизе берет эле да. Кийин анан жаныбызда бир кондитерка бар эле, ошол жерге киргизди. Ал жерге да уборкага кирдим. 8 айда иштедим окшойт. 9 миңден айлык алат элем. Сүйүнүп 3 миңден, ар жумада 3 миңден берет эле. Сүйүнүп немеге Кыргызстанга салат элем анычы. Анан ошентип жүрүп, ошо көп кыйынчылыктар өттү. Бир 4-5 жыл убактым кетип калды Москвадачы. Акыры анан ошолор аркылуу, тууган уруктар аркылуу мени бир эмеге чакырып калышты. Кондитерский цехке чакырып калды. Анан өзүм уборкада эле жүргөн. Анан өзүнчө кыз деловой болуп барып, Третьяковский метрода болчу, ошол жерге барып алып, мен кондитер болуп иштегенмин деп эле өзүнчө смелый кирип, тоготпой эч кимди. Ошондо 19-20 жаш элем да. 20 жашымда деловой болуп кирдим эмеге, цехтын ичине. Кирсем, главный директору тосуп алды дагы. Вот последняя кыргызка деп көзүн мынтип көрсөтүп койду. Больше нету. В Кыргызстане больше кыргызского девчонок нету. Вот она последняя деп мынтип койду. Кирисем эле биздин өзүбүздүн бүт мусулман туугандар, өзбек, тажик, кыргыз бар. Арадан бир эле кыргыз бала
Аны бүт жерге эле айтып келатам азыр. Ал кыргыз бала ошол менин азыркы күйөөм. Барганда эле өзүмчө эле ишке барганмын, иштеймин деп барып, өзүмчө эле ушул жерден өзүм күйөө таап алдым да. Бир эле кадам таштасам эле жанагы горячий цехке кирип көрсөтүп атпайбы, мына жерге кирсең, мына жерде бүт сенин туугандарың дейт да, эми жердештериң дейт. Анан кирсем эле бүт өзбек, тажиктер экен, кыргыздардан бир эле бала турат. Өзүнчө эле ал тескери карап турат. Анан мен болсо, ушунча мусулман калк бар экен. Мен ушу кыргыз бала менин күйөөм болуп калбаса деп коюп эле өзүнчө эле ошентип койдум эле. Кийин айтканда 4 жылдан кийин экөөбүз үйлөндүк. Кудайга шүгүр, азыр экөөбүздүн 2 кызыбыз бар. Анан 3-чү баламды да ушу күтүп атам. Буюрса. Бул кесипти тандаганымдын себеби чындыгындачы өзүмдү ошол 4-5 жыл ойлонуп жүрдүм. Өзүм жаш кыз болсом дагы ойлонуп жүргөмүн да. Эми үйдүн чоңу болгон үчүн көп нерседен кыйналганым үчүн зака жедим. Мындай зака жедим дегенде ар жерде иштеп, ар нерсе ар жерден бир жерден алданасың, бир жерден жакшы төлөп берет. Ошентип жүрдүк. Анан өзүмчө ойлонуп элем, ким болуп чыгам? Же Кыргызстандан деле окубадым, мындай кыйратып, Москвада деле ушинтип жүрөм деп. Бирок кичинекейден тилегим бар эле, Москвада окуймун деген. Летчик болом деген ойлор, тилектерим бар эле, эми аларга боюм жетпей калган летчикке. Азыр тандаганымдын себеби карасам кухняга эле татыктуу экенмин да. Качан көрсөм, турмушка чыккандан кийин да кайнатам, кайненем дагы мактайт эле, тамагың жакшы кыласың деп. Чоң тайнебиз дагы мактайт болчу. Тамактарды жакшы кыласың депчи. Анан карасам декретте отурам, бош эле отурам, ушул кухняны алып кетейинчи деген мааниде анан өзүмдү издеп баштадым. Ошол максатта кухняда иштеген аялдарды көрүп мындай суктанат элем да, что салат жасаган жакшы көрөт элем, торт жасаган жакшы көрөт элем, бирок именно ушу тортко келип калышымды билген эмесмин бирокчу. Апам бирок үйрөтөт эле кичинекейибизден. Жумушта деле бир жерде иштеп жүргөнүмдө жакшы торт жасаган кыздар бар эле, анын арасында мен дагы бар элем. Мен мына фундаментин мен кылып берем, үстүн украшениясын алар кылышат болчу да. Ошондо дагы мен калып кете берет элем. Анара эми астын анара жасады, мен үстүн украшения кылдым деген адам болбойт эле да. Жаса мынан украшения кыл десе дагы жок деп качып жүрө берет элем. Кийин өзүмчө декретте отуруп иштеп баштаганым үчүн мындай ответственность, жоопкерчилик көбүрөөк болду дагы. Уже украшенияны дагы үйрөндүм. Азыр аларга караганда өзүмдү теңдүү, өзүм менен бирге иштеген коллегаларыма караганда действительно торторум жакшы. Ошол максатта тандап калдым. Азыркы убакта Москвада ушул заказ менен иштеймин. Көптөгөн кыздарга живой мастер-класс өтөбүз, онлайн өтөбүз. Иногда прямо эфирден көрсөтүп берем көп кыздарга. Анан жакында эле бир Иркутский шаарынан келишти. Кыргызстанда отуруп кыздар баары көргөндөн кийин, эфирди көргөндөн кийин баары жазып калышты. Анары же сиз жаман простой кызсыз, биз сизден бир эле рецепт сурасак толук жазып бересиз деп калышат да. Анан өзүм эсимде жок качан жазып, качан коюп бергенимди. Бирок онлайн өткөнүмдө, онлайнда дагы тортору жакшы үйрөнүшүп калат экен кыздар. Көптөгөн Москвадагы көптөгөн кыргыздын кыздарына ушул салымым ушул болду да. Онлайн үйрөтүп, сени мотивациялабыз анара, сен аркылуу тортко келип калдык деген кыздар көп. Чоң эжелер деле бар. Мисалы азыр 60ка чыккан 57-58 жаштагы эжелер келишет ошентип. Анан кыргыздын тойлоруна жасаймын. Каждый шагымда эле ресторандар, бүт бардык ресторан тааныйт. Ресторан, кафелер. Алар менен баарыбыз ишибиз. Арада баягындай кызыктуу окуялар болот, комедиялар, аларды ар бирин айтсам, вообще күлкүм келет да. Азыр эстеген айтайынчы. Бир кызык окуя айтып берейин, ушу торт боюнча болгон комедия. Негизи шириндик, таттуулар менен көпчүлүк адамды мындай бактылуу кылганга дагы жетишеткесин да. Бир күн комедия нерсе айтып берейин. Бир күн, в общем, квартиранттарым бар десеңиздер, үйдө баштагам, декретте олтурамын, баштаганмын. 2 жылда иштеп койгонмун. Кийин квартиранттарым бар десеңиздер, үйдөчү. Анан
январда көпчүлүк билет, Москвада жашоочуларчы. Январда бизде 31 декабрдан 11 январга чейин выходной болот да. Ошондо квартиранттардын баары үйдө жатат десеңиздер, анан бир кыз бар эле. Анысы жакшынакай, татынакай. Айжан эси угуп калсаң бир күлүп коесуң алтын. Айжан деген кыз бар эле, аябай жакшы кыз болчу анан. Татынакайыбыз дагы анан квартирада дагы бир бала бар эле, бир эмес 2 бойдок бала бар болчу анан. Айжан, качан турмушка чыгасың деп аны тийишип жүрдүм, анан бир күн 2 январ күнү ал жасанып көчөгө чыгып кетти. Анан мен торт жасап аткам. Кайка жүрөң десем, мен Кремльди айланып келбейм, анан жүрүң сизди айлантып келем дейт да. Тортун жок болгондо барат элем деп анан ошентип десем, сен өзүң эле бара бербей мына бойдок балдарды эми ала албайсың десем, кимди алайын дейт да. О, Куатбекти албайсың дедим, Куба дейбиз да, биз Кубаны ала албайсың десем, эже кантип айтам дейт да. Бер телефонуңду десем, берди эле. Телефондун алдынан жаздым. Куба, пойдем гулять. Ну, короче, пойдем погуляем деп жазып койсом, баягы бала болсо сразу жооп берди, да, давайте деп эле. Анын телефонун колуна бердим да, я тебя буду ждать на улице деп жазып койдум да. Баягы кыздын телефону, Айжанын телефонунан чууркап кирип туруп, экинчи комнатага кирип, баягы бала жаткан квартирага кирсем, баягы бала кроваттан сек кирип туруп эле жазсам чыгып кетти. Анан кийин ал менин кухняда тортум бар десеңиздер, бир 5000 сомдук тортум бар эле. Ал торту көтөрүп алып балконго чыгып кетип атам десеңиздер, аларды пайлайм депчи. 6-да жашайбыз. Баягы торту колума алып балкондон карадым эле, колумдагы торт кышыйып балконго тап жерге түшүп калса болот, бетиме. Ал болгондо эми жанагындай мындай подушка торт болчу, мындай 3 килограммдан ашык. Эми хорошо, что мен мастика менен обтяжка кылганмын тортумдучу. Мастика эле музга жармашып калды да, торт калып кетти да. Анан бир таза лопатам бар эле, жаңы болчу. Ошол лопатканы барып туруп, кар күрөгөндөй алып туруп, нанты алып эле кайра алып кирип жасап башкадан клиент болсо 1,5 сааттан кийин келем деп жазган эле да. 1,5 саатта башкадан жасап сонун кылып жөнөтө бергем. Ошентип бир тортум ошентип комедия болгон. Кийин алар экөө үйлөнүштү, азыр бир кызы бар. Кудайга шүгүр, Кара Суудан болот ал бала. Кыз Оштон болот, аларга айтам постоянный. Кийин биз экөөбүздү тааныштырган Анараны соёйлу деп жүрбөгүлө деп тийишип койгом аларгачы. Ошентип жакшы, ошентип бактылуу кылып койгом аларды дагы. Пятница каналга тартылып калганын себеби мындай болду да. Бир клиентим илгери бир торт жөнөткөн. Ошол торттун издеп жүрүп эле Агзамов деген логотип менен ал кишини издедим. Карасам баары эле жазышат мактап, король торта депчи. Анан кто он такой, король торта дегидей деп эле аны кишини издеп баштасам, действительно сонун торттор жасайт экен эле. 3 жыл мурун, 4 жыл мурун издегем да. Кийин YouTube'дан көрүп калдым. Кондитер шоусу бар экен. Анан бир карап койгом YouTube'дан көргөндө эле. Бул жерге мен өмүрү келбесем керек. Бул жерге келгиче өлүп эле калам деп ошентип ойлогон элем. Анан эле кыздар айтып калышты, бир өзү менен бирге иштеген кыздын жээн айтыптыр, Анара эмнеге барбайт, тортторун роса мактайсың, жакшы деп. Эмне үчүн Ренаттын алдына барбайт, Агзамовдун алдына барбайт деген экен. Изилдеп ал кишине бир сыра Пятница каналынан заявка ташташ керек экен. Мен аны кирдим Пятница каналынын сайтына, бирок таштабадым билбейм да. Телефон номериме менин Instagram баракчамды скриншот кылып жөнөтүшүптүр, өздөрү пригласительный кылып. Анара каалайсызбы, катышасызбы депчи, азыр скриншот кылып жүрөм анда дайым. Анан каалаймын, сразу эле сүйүнүп кеттим. Элдин баарды жарыя кылып атын эме, өзүмдүн эжекелерими чалып, Москвада бир 7-8 эжекем бар, ушул торт боюнча үйрөткөн. Ошолордун баарына айтсам, бар дешти. Анан именно бир эле эжекем, Кабилова Диля деген эжекем аябай мотивация берди. Сен күчтүү кызсың, Анара, сенин начинкаларың вообще сонун торторуң, барып көрсөт деп калды. Анан өзүмдүн максатым да ушундай болчу. Потому что мен торторумду эл баалаганы менен дагы баягы профессионал адам бааласын деген ойдо, или лабораторияга берсемби, или биоанализге берсемби деген ойлор бар эле. Именно ошол Ренат Агзамовго насип кылыптыр, ошол кишиге барып билиш, өзүмдүн тортумду билиш эме болуп калды да. Себеп болуп калды. Ошентип эле барып калдым. Марттын аягында тартышты видеого, ошо менен
торттун артынан финалга чыгып калдым. Баалашты да аябай жакшы. Москвадагы жердештерибиз сиздерге рахмат. Жаштар айрыкча силерге ийгилик иштериңерге чындыгында мээнет көп кылыш керек. Эркек бала, аял кыз бала болуу, мээнет кылсаңыздар акыркы күндөркү өзүрүндү көрөт экенсиздер. Мисалы, мен 16 жылдан бери ишенсеңиздер тынбайт элем. Мынакей азыр уже 33кө чыктым, эмне деп койт эле. 16 жылдын ичинде ушу жакшы ийгиликтерге жетиштим. Каждый год эле бир жаңылык болот да өзүмдөчү. Ошон үчүн айтарым жаштарга, айрыкча кыз балдар, силер бизди айтып койт го, коомду башкарасыңар депчи. Эркек кишилер бир адамды тарбияласа, биз коомду башкарат, коомду тарбиялап экенбиз. Ошон үчүн айрыкча кыздарга айтат элем, өзүмдөн кичинекейлерге, эжелерге эмес, өзүм тең, өзүмдөн кичинекейлерге айтат элем. Кыздар, күйөөлөрүңөр турмушка чыккандар болсо, күйөөлөрүңөрдүн айтканын кылып, күйөөлөрүбүз биздин ийгиликтерибиз, үйлөнө элек балдар болсо, жакшы кыздарды, акылдуу, ыймандуу кыздарга үйлөнүп, өзүңөр карап дегендей. Анан эми мындай аз жашоодо эме деп койт элек, кыска жашоодо ширин, таттуу, маңыздуу жашаганга аракет кылыңыздар. Ошол менин тилегим. Ата энелериңер менен, бир туугандарыңар менен, жакындарыңар менен бирге болгула баарыңыздар.